Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын эл сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. Биз түз эфирдебиз. Калктын жашоо шарты үчүн электр энергиясынын орду чындыгында эбегейсиз. Өлкөдөгү өзгөчө абал режимине карабай дал ушул тармактын кызматкерлери өлкөнүн булуң бурчунда өлкөдөгү ушул абалга карабастан өз өмүрүн жана ден соолугун тобокелге салып, өздөрүнүн күнүмдүк иштерин дагы аткарып, элди үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуунун аракетин көрүштү. Бүгүнкү программанын алкагында биз дал ушул тармак тууралуу түз эфирде сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору менен сиздерди четтен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Капаров Рысколбек Жолдошбекович, Ош райондук электр тармак жетекчиси. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келиңиз. Жана ошондой эле экинчи коногубуз Ош шаардык электр энергиясы сатуу мекемесинин жетекчисинин орун басары Мамадалиев Нурлан Заттарбекович. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келиңиздер. Алгач программанын башында сиздерге ыраазычылык билдирип коеюн. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин маекке ыраазычылык билдиргениңиздер үчүн. Анда алгачкы суроону сиздерге узатуу менен бүгүнкү маегибизди баштайлы. Ушул карантин учурунда сиздердин тармакка дагы чындыгында өзгөчө бир жоопкерчилик жүктөлгөндөй болду. Албетте бул кырдаалда калкты, үйдө отурган калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу тапшырмасы жүктөлдү. Бул убакытта ушул карантин учурундагы сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу токтолуп өтсөңүздөр жакшы болот эле. Ошол учурдагы электр энергиясына болгон төлөмдөр жөнүндө мен билгенден ушул карантин учурунда ушул төлөмдөрдү убактылуу төлөө боюнча токтотуу чечими кабыл алынган болчу. Ушул боюнча аткарылган жумуштар жөнүндө айтып берсеңиздер. Рыскулбек Жолдошбекович, сизден баштайлы. Саламатсызбы, Ош шаарынын тургундары. Сиз айткан суроолорго мындай жооп берсек болот. Карантин учурунда пандемия 19 маалында биз биздин ишкана Ош электро, жалпы Ош электро, анын ичинде сатуу мекемеси, ошондой эле Ош райондук тармактары кызматкерлер штаттуу режимде иштеп аттык. Кырдаалга байланыштуу биз деле график негизинде түзүп электр энергия үзгүлтүксүз берүү маселесин карап аттык. Штаттагы кызматкерлерди санын азайтуу, келип кетиш максаты кичине тоскоолдуктар болуп атты. Ошого биз график түзүп балдарды отпускага айдадык, трудовой отпускага, отпуск без содержания төлөп бере турган отпускага жөнөтүп аттык. Ычкан оперативный бригадалар иштеп атты шаардын ичинде үзгүлтүксүз электр энергия бериш үчүн. Ошондой эле диспетчерский службаны деле күчөтүү режимде иштеттик. Ар кандай кабарлар келип атат, телефондуу звонокторго бүт баарын убагында кароо маселесин бүт баарын чечишкенге аракет кылып аттык. Жакшы, анда төлөмдөр боюнча Нурлан Заттарбекович, сиз айтып берет окшойсуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Биз ошол жылдын өзүңүздөргө баардыгыңыздарга белгилүү болгондой пандемия COVID-19 жана оорусу биздин Кыргызстанга да ушул таркаганына байланыштуу биз өкмөттүн койгон тапшырмалардын негизинде ушул март, апрель, май айында абоненттерге үзгүлтүксүз электр энергияны берип, бирок ошол эле учурда жанагы төлөмдөрдү жүргүзбөсө дагы эч кандай өчүрүүлөр болгон жок. Абоненттердин ошол электр энергия төлөбөгөн дебитордук карыз болуп калган абоненттерге жана пеня да кеткен жок. Ошол иш-чараларды аткарып аттык. Ошол биздин основной тест көчүлөрүбүз дистанциондук иштеп атышты март, апрель айында. Анан мына май айынан баштап кайра жумушка чыгышты. Бизде ошол 187 сотрудник болсо, ошонун ичинен 37 сотруднигибиз ошол отпускада болушту. Калгандары ошол ишти ошол колдон келишинче дистанциондук расстоянияда иштерди алып барып аттык. Жарандардын ушул электр энергиясына болгон төлөмдөрдү төлөөсү боюнча дагы графиги жөнүндө дагы айтып берсеңиз жакшы болот эле. Биз ошол колдонулган электр энергиянын эсептөмөчүлүктөрүн биз жеткизгенге аракет кылып аттык. Биз ойлойбуз ошол карантин убагында биз бардыгы ошол жарандарыбызга биз толугу менен жеткизип аракет кылдык. Бирок ошол төлөмдөрдү биз абоненттер өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карап төлөп атышты. Аларды барып мындан обязательно порядке төлөйсүңөр деп, же болбосо башка өчүрлөр кылып, андай кылып
иш алып барган жокпуз. Ошонун негизинен азыр бизде дебитордук карыз, мисалга алсак азыр 5 айлыкты алганда эле ушул калк абоненттер, бул жанагы үй тиричиликке иштеткен абоненттердин дебитордук карызы бүгүнкү күндө ушу 23 миллион сомго өстү. Азыр эми мына июнь айынан баштап бизде мына 12 июндан буйрук чыкты. Ошол буйруктун негизинде эми өчүрүүлөр башталып, ошол дебитордук карыздарды өндүрүү иш чараларын баштадык. Бул максатта калк арасында түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүп жатат болуш керек. Калк арасында колдон келген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Биздин ош электронун сайттары бар. Бардыгы билишет азыр. Эгерде ошол дебитордук карыздарына информация алыш керек болсо, башка ошо биздин сайтка кирип деле ар бир жаран өзүнүн данныйын киргизип эле ошол жерден онлайн режимде эле өзүнүн карыздарын тактап алса болот. Анан бизде жана колл-центр бар, WhatsApp номерлер бар. Ошол эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо ошол жерге кайрылса болот. Биз убагында тез аранын ичинде аларга жооп беребиз. Ошо элге баарында түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Элдер түшүнүп эле атат. Түшүнбөстөн жанагындай абоненттер жокко эсеп, көпчүлүк абоненттер бардыгы өздөрү деле ситуацияны түшүнүп атышат, төлөп бергенге өздөрү деле даяр. Анан кээ бир абоненттерге барсак, мына иш убактылар, ишибиз эми башталып атат, айдын аягында болсо ушундай төлөп бергенге аракет кылабыз деп эле бардыгы жакшы ойдо. Төлөмдөрдү Кудай буйрса жакшы болот деп ишеничтебиз. Албетте. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн. Биз түз эфирде иштеп атабыз. Андыктан биздин катарга кошулууга сиздин дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. WhatsApp тиркемеси аркылуу сурооңузду берип, биздин маекке кошулууга сиз дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андыктан сурооңузду калтырсаңыз болот. Дебитордук карыз боюнча ушул теманы козгоп калдыңыз. Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз жакшы болот эле. Дебитордук карыздын өлчөмү кандай болуп атат дегендей шаарда. Шаарда азыр бүгүнкү күндө бизде дебитордук карыз боюнча жана калк абоненттердин арасында январь-май мезгилде алганда азыр дебитордук карызы 23 миллион сомго өстү. Ал эми бюджеттик мекеме ишканалардын электр энергия болгон дебитордук карызы бүгүнкү күндө 14 миллион сомго өсүп атат. Ал эми жанагы жеке коммерциялык ишканалардын карызы ошол 5 ай убакыттын ичинде бүгүнкү күндө 3 миллион 700 сомго өсүп атат. Ал эми өндүрүштүк мекеме ишканалардын арасында ишканалардын дебитордук карызы бүгүнкү күндө 82 миллион сомго өсүп атат. Ошол жанагы пандемия болгон ошо март, апрель, май айында биз өчүрүүлөр жүргүзбөдүк. Мына жеке коммерциялык ишканалардын дебиторду өстү дегенде бул жылбар март айында 21 мартка чейин иштеп атышканда, анан жанагы карантин киргизилгенден кийин алар ишканалар жабылып, ошондогу дебитордук карыздар калып кетти. Бирок бүгүнкү күндө ал ишканалар кайра жанданып, иштеп баштап, электр энергияда ошол болгон дебитордук карыздарын төлөп атышат. Чоң рахмат. Ушул бүгүнкү күндө электр тармагындагы ушул техникалык жоготууларды азайтуу боюнча деги эле ушул калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан аракеттер, оңдоп түзөө иштери боюнча Расколбек Жолдошбекович, сиз биздин телекөрүүчүлөргө жалпылап кеңири маалымат берип өтсөңүз жакшы болот эле. Баягы Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтому чыккан 228 сандуу токтом чыккан 30 апрелден, ошол андан кийин Ош шаарынын мэриянын токтому чыккан 116 сандагы токтом чыккан. Бул күз-кышка даярдоо токтому чыккан. Ош электронда буйругу, Ош электр ачык акционерлик коомунда буйругу чыккан. Ошонун негизинде биз иш пландары түзүлгөн пландарды ошо токтомдун негизинде иш алып барып жатабыз. Бүгүнкү күнгө пандемия убагында биз электроэнергияны катардагы капиталдык ремонтторду ошол пандемия байланыштуу тоскоолдуктар болгону байланыштуу биз аларды калкты үздүксүз электр энергияны берип аттык. Себеби бул жерде онлайн режимде сабактар өтүп атты. Ошого байланыштуу бардык калктарды электр энергияны өчүрбөй кармап көзөмөл алып келип аттык. Ал эми чрезвычайное положение бүткөндөн кийин чрезвычайный ситуация маалында бизге деле уруксат берди ремонттук компанияны ишти баштаганга. Себеби бул токтомдун аткарылышы боюнча күз-кышка даярдык боюнча ошолорду толугу менен аткаруу боюнча ошо жумуштарды аткарып атабыз токтомдун ошо негизинде.
бүгүнкү күнгө мына 5 айга айтып кетсек, биздин жумушубуз 5 айдын ичинде 80%-га жумуштар аткарылды, эми 20%-ын аткара албадык. Себеби ошо баягы жогору белгилендей коронавируска байланыштуу. Ал эми ошол катардагы ремонтторду буюрса 3-чү квартал менен жеткизип ремонтторду бүтүрөбүз деп атабыз. 3-чү, 4-чү кварталда кыш мезгили башталганча бүт баягы ремонтторду, компанияларды аягына чыгарабыз, толугу менен аткарабыз деп ишендирип кетебиз. Андан тышкары бизде алдыбыздагы пландарыбыз реконструкциялар, коруу маселеси, ошо эски жабдыктарды реконструкциялоо, ошол жумуштар аткарылып атат. Бүгүнкү күнгө мисалы биз аба чубалгысын 10 киловольт, 0,4 киловольт аба чубалгасын 8 километр, 8,5 километрде аткардык. План боюнча ошо 22 километр каралган. Аны деле аткарып, азыркы күнгө ошо аткарып атабыз. Кошумча көмөк чордондор боюнча план негизинде кетип атабыз. 8 дананы орноттук. Кошумча баягы жабдык трансформатордун көп күчү жетпей иштеп аткан трансформаторлорду алмаштырып 4 дананы алмаштырдык. Бүгүнкү күнгө чейин дагы ошолордун жумуштарды аткарып. Катардагы ремонтторду айтып кетсек, бизде ошол потребление боюнча азыр бизге берилген лимит боюнча потреблениени лимит боюнча сактап келе атабыз. Бүгүнкү күнгө потребление электроэнергияны ошо 5 айга 441 миллион киловатт час алдык. Ал эми былтыркы салыштырмалуу 980 миң киловатт час көбүрөөк, былтыркыга караганда көбүрөөк алдык 5 айда. Чектөөдөн 13 миллион чектөөдө лимитти сактап келе атабыз. Рахмат, ушул жалпы электр мамылар, трансформатор, ушул жалпы эле айтканда электр жабдыктарын аймактагы жайгашкан ушул электр жабдыктарын абалы жөнүндө дагы айтып кетсеңиз жакшы болмок. Ош электр тармактарында бизде 1972 трансформатор жалпы саны бар болсо, анын ичинде 975 дана трансформатор бул Ош райондо электр тармактарынын карамагында жүрөт. Ал эми 900дөй трансформатор бул биздин карамагында эмес, и ошондой эле 75 дана трансформатор бул ээси жок трансформаторлор, бесхозный деп коебуз, ээси жок трансформатор. Анын ичинен 50 дана трансформатор бул Ош шаарына карайт, 25 бул Ош шаарынын чекесиндеги Кара Суу районуна карайт. Бул боюнча мэрия менен ошо биргеликте жумуш алып барып атабыз. Бесхозный трансформатор, ээсиз каралган трансформаторлорду баланска алуу маселесин каралып атат. Тиешелүү документтерди толуктап мэрия менен биргеликте жумушту ал боюнча аткарып жатабыз. Ал эми сиз айтмакчы, бүгүнкү күнгө 620 дана трансформаторлор жакшы деп, жакшы сапаттуу трансформаторлор бар. Начар трансформаторлорду айтып кетсек, 200дөй трансформатор начар абалы бар. Ага реконструкция керек, строительство керек ага деле. Анын ичинен КТП деп коебуз, ошо трансформатор. Анан кийин ГКТП деп коебуз, городской типтеги трансформаторлордун 20 дана трансформатор начарыраак. Аны деле реконструкция негизинде оңдоо маселесин деле карап жатабыз. Аба чубалгыларды деле айтып кетсек деле ошо 30% 10 киловольт, 6 киловольт аба чубалык 30% начар абалда. Кабелдик линиялар 0,4 киловольттор 40% начар. Аны жылган ар жылы эле алмаштырып жасап келе атабыз. Ага деле колдон келишинче баягы план негизинде бүт баары коюлуп келе атат. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды алга карай улантабыз. Биздин катарга жаңыдан гана кошулгандар болсо, сиздер Ош ТВнын түз эфиринде эл сырасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын
көрүп жатасыздар. Дал ушул мүнөттөрдө бизге WhatsApp аркылуу келип түшкөн билдирүүлөрдүн алгачкылары бар. Ошолордун бирөөсү менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Акыркы саны 176 менен аяктаган абоненттен келген билдирүү. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө дейт. 700 киловаттка чейин 77 тыйындан төлөнөт деп айтылган. Ниганда контролерлордо контролерлор 690 киловатт болсо, ошонун 680 киловаттын 77 тыйындан эсептеп, калган 10 киловаттын 2 сомун 6 тыйындан эсептеп келди дейт. Деги эле ушул баасы боюнча жалпы биздин телекөрүүчүлөргө маалымат берип өтсөңүз жакшы болот окшойт. Бул эң аябай мындай туура суроо болуп атат. Бул мындай суроолор менен бизге көп биздин ошол жарандарыбыз, абоненттерибиз кайрылат. Бул 700 киловатт, бул бир айга 30 күнгө коюлган лимит. Социальный тариф ошол 30 күнгө эсептелген, ошон 700 киловатт болот, 77 тыйындан. Аны суточный распределение кылганда ошондо бир күнүнө ошо 23,3 киловатт саат электр энергия бул жанагы бизде ошондой социальный тариф болуп 77 эсептелет. Себеби бундагы эсептеген себеби могул биздин контрольный обходдор кээде жана календарный күнгө карап, майрам күндөргө карап, кээбирки айларда 29 күн, же болбосо 28 күн, кээбирки айда 30 күн толук, кээбирки айларда 32 күн, 33 күн болуп калат да. Ошондой болгондо бул бизде контрольный обходдун мурунку ай менен бул айдагы контрольный обходдун ортосунда күндү алабыз. Эгерде ошол 680 киловаттты эсептеп койгон болсо, ол значит жанагы 29 күндө контрольный обход болгон. Ошондо 29 күндүкүн ошо 23,3 киловатт ошо 29 күнгө эсептеп туруп, ошону эсептеп беребиз. Анан кийинки мезгилдерде ошол 32 күн, кээде үйүндө жок болуп калат, биз дополнительный обход кылып жазып келген күндөр болот. Анда 35 күн, 40 күнгө туура келип калат. Анда ошол 23 киловаттан ошол 40 күндүгүн эсептеп беребиз. Балким ал жерде ошол 40 күндө 800 киловатт болуп калышы мүмкүн, 820 киловатт болуп калышы мүмкүн. Анын баары 0,77 эсептелинет. Эгерде бул айда 29 күн обход болуп калса, кийинки айда календарный күнгө карап келип, майрам күндөр, выходной күндөр баардык айдыкы бирдей эмес да. Ошондо кээбиркиде 31 күнгө барабар болуп калат, кээбиркиде 32 күнгө барабар болуп калат, кээде 28 күн болуп калат. Ошондой мезгилдерде тарифтер ушундай эсептелинет. Рахмат. Ушул Рыскулбек Жолдошбекович, буга чейинки ушул сөзүңүздө деле сиз күз-кыш мезгилине даярдык боюнча көрүлүп аткан, деги эле алдыда жасала турган жумуштар боюнча үстүртөн бир аз маалымат берип өттүңүз окшойт. Бирок азыркы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул алдыдагы күз-кыш мезгилдерине карата даярдыктар боюнча кандай аракеттер көрүлүп атканы боюнча жалпылап кеңири маалымат берип өтсөңүз жакшы болот эле. Рахмат. Туура белгилеп кеттиңиз, бу жерде күз-кышка даярдып, баягы бүт баарын жабдыктарды даярдап аткан учурда бизде деле ошо мэрия менен биргеликте бак дарактарды кыюу маселесин карап атат. Азыр өчүрүп бак дарактарды, шактарды аба чолго тийип атканына байланыштуу шамал учурунда бак дарактар сынып аткан болуу кезилип атат. Ошого байланыштуу биз мэрия менен биргеликте ошо Зелен хоз ишканасы менен биргеликте жумуштарды алып барып жатабыз. Ошондой эле шаардагы аймактык башкармалыктар менен биргеликте ар бир көчөгө өздөрү деле жарандар деле өздөрү бак дарактарды кыюу маселесин деле айтып жатат. Ошол учурда бизге кайрылса кат түрүндө же телефон түрүндө бүт баары АЭС көчөдө эмне территориальный совет баягы маптардын башкармалыгы биргеликте неме кылса, биз коопсуздук үчүн ошол аба чолбаларды, трансформаторлорду өчүрүп берип атабыз. Себеби мартта, апрелде, майда бак дарактарды кыюу маселеси каралбаганына байланыштуу. Ошон үчүн азыркы учурда ошондой көйгөйл маселе болуп атат. Кечээки шамалда деле бак дарактар сынып, аба чолголорго тийип көп немелер болуп атат. Ошого жумуштарды аткарып атабыз. Эми быйыл деле алдыбыздагы план боюнча деле айта кетсек, ошол эле 10 киловатт кабельный линияларды алмаштыруу карап атат. 0,4 киловаттагы трансформатордон этажный үйлөр бар. Ошолорго трансформаторлуу кабельный линияларды алмаштыруу маселеси карап атат. Мына кечээ эле 2 үйлүкүн алмаштырдык. Бул аэропорттогу авиагородок 5-6 үйдүн кабелдерин алмаштырдык. Ошондой эле Кудай кааласа быйыл 35 көмөкчү ордундордун трансформаторлордун кубаттуулугун чоңойтуп атабыз. Кечээ монтаждоо иштерде Ош электрон тармактарынын ишканасында
отделдерде башталды. Ош төрттө көмөкчөдө 10 киловольт 6300 киловатт трансформаторды 10 мегаватт трансформаторды алмаштырып, кубаттуулугун алмаштырып атат чоңойтуп. Биз деле быйыл алмаштыруу трансформаторлор көмөкчөлөрдү коюу маселесин деле коюп келип атабыз. Быйылкы учурда бизде Учар жактагы подстанция Каттасай деген подстанциябыз бар, көмөкчөлөрдү. Ал жерге трансформаторду алмаштырабыз деп атабыз. Чоң трансформатордун кубаттуулугу 4000 6300 коебуз деп атабыз. Буюрса ошо кубаттуулугу жетпеген биз деле анализдеп көрүп, кайсыл кышында кайсыл көйгөйлүү маселелер, кайсы райондордо көйгөйлүү маселелер болгонуна байланыштуу ошолорду деле анализди бириктирип, кыштан дагы ошондой маселелер көтөрүлбөсүн өтүрүп ошол жерлерге кошумча трансформаторлор куруп, кошумча аба чубалууларын куруп, кабелдерин алмаштырып келип неме болуп атат. Арасында бар көйгөйлүү маселелер көп. Ага деле жетишпей калып атабыз кээде. Кээде пландарды өзгөртүп атабыз. Мисалы быйылкы пандемиянын негизинде берки пландарды кайра карап, дагы кайерде көйгөйлүү маселе, кайра башка планды алып, кыскартып, башкасын кошуп, ошондой нерселерди, жумуштарды алып барып атабыз да. Рахмат, эми чындыгында алдыда аябай чоң жумуштар күтүп турат экен. Анан сөзүңүздүн жана башында деле айтып өттүңүз, биз ушул пандемияга байланыштуу бир аз кечигип атабыз, ушул ремонттоо иштерине байланыштуу деп. Демек, алдыда ушул биздин аймакта, шаарда жашаган жарандар кандайдыр бир өчүрүүлөргө даяр болушу керек дегенди айткыңыз келип атабы? Туура белгилеп кеттиңиз. Бул жерде кышка даярдоо маселесин жерде 35 аба чубалгысы бар, 110 аба чубалгысы бар. Бул Ош ПВС ишканасы 35 киловаттык аба чубалгы бар, 35 кило, 110 киловаттык көмөкчөлөрдүн подстанцияларыбызды ремонттоо каралып жатат. Ал жерде чоң подстанцияларда да реконструкция болуп атат. Андан тышкары биз деле өзүбүздүн графигибизди кайра элдердин дагы электроэнергияны көбүрөөк өчпөсүн деген максатта баягы Ош электронун көмөкчөлөрүнүн ремонт учурунда же Ош ПВС ремонт подстанциялар ремонт учурунда биз деле өзүбүздүн Ош район тармактарынын сеттерин, жабдыктарын биз деле ошол маалда оңдоо маселесин да каралып атабыз. Чоң рахмат. Бизге бөлүнүп берилген убакыт акырындап соңуна чыгып баратыптыр. Ошондуктан программанын соңунда сиздерге эркин микрофон берейин. Балким көрсөтүүнүн жүрүшүндө айта албай калган ой пикир, кайрылууңуздар болсо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтылсаңыздар болот. Рахмат, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Буюрса алдыбызда келе жаткан кышка деле даярдоо маселеси, бул эми жалпы энергетиктер жана башка ошо эл жарандар деле өзү кышка даярдануу маселесин карап кетсе, анан кийин албетте жогору белгилегендей ошо кышка даярдаган учурда деле элдер деле биздерден кечирим сурайбыз. Электроэнергияны өчүргөн ремонттун компания жүрүп атканына байланыштуу кичине тоскоолдуктар болуп атат. Ошо байланыштуу силер деле туура түшүнүп, туура кабыл аласыңар деп ойлойбуз. Рахмат. Чоң рахмат. Дуан Затарбекович. Биз да ушул түз эфирден пайдаланып, ушул биздин керектөөчүлөргө кайрылып кете турган кайрылып кетебиз. Биз ушул пандемия убагында, карантин убагында ушул элдерге үзгүлтүс электр энергия жеткизгөнгө болгон салымыбызды жумшадык. Бирок ошого карабастан бул колдонулган электр энергия төлөө макаларын кайра эле төлөгөнгө туура келет. Ошого өзүңүздөр туура түшүндүк менен болгон дебитор карыздарды төлөп бергенге аракет кылсаңыздар, биз ошону суранып кетебиз. Андан сырткары, эгерде ушул жанагы карантин убагында биз дистанциондук иштегенди жана белгилеп айтып өтүп кеттик. Эгерде ошондой бир кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп, же болбосо туура эмес эсептер жүргүзүлүп калган болсо, ошол бизге кайрылсаңыздар болот. Биз ошолорду азыр убагында бизге кайрылган абоненттерди оңдоп бергенге аракет кылып атабыз. Жана дистанциондук иштегенде ошол түшүнбөстүк маселелер чыгып калат экен. Ошол боюнча да баса айтып кетким келет. Эгерде ошондой болсо бизге кайрылыңыздар. Биз эгерде сиздер бизге кайрылсаңыздар, биз убагында билебиз да, ошону оңдоп берсек, сиздер да убагында ошо төлөмдөрдү жүргүзсөңүздөр деп айтмакчымын.
Жана сөзүңүздү айтып өттүңүз эле, балким ошол маалыматтык колл-центрдин атайын номерлерин деле кайталап биздин телекөрүүчүлөр үчүн маалымат үчүн айтып өтсөңүз жакшы болот. Бизде WhatsApp номери, анан колл-центрдин номери ошол биз берип аткан эсептөө мүрчөктө бар. Ошол жерде биздин контролерибиздин телефон номери бар и колл-центр, анан WhatsApp номери ошол жерде бар, эсептөө мүрчөктөн карасаңыздар болот. Чоң рахмат, анда сизге атайын убактыңыздарды бөлүп, бизге ушундай маанилүү, ошол эле учурда маңыздуу маек куруп бергениңиздер үчүн ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалында Эл Сурасын көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү программанын конокторун дагы бир эте эсиңиздерге салып өтөйүн. Ош райондук электр тармактары жетекчиси Капаров Рыскулбек Жолдошбекович жана ошондой эле Ош шаардык электр энергия сатуу мекемесинин жетекчисинин орун басары Мамадалиев Нурлан Заттарбекович түз эфирде биздин жана сиздин суроолоруңуздарга жооп берди. Жергибизде дайыма тынчтык болсун, амандыкта көрүшөлү.